Кетип калайынчы эми коюңуз эми. Кетесиң, сен колуң чүрө эле сүйлөсөң. Жок, тартып атам колуңду. Кечирип коюңуз байке. Менден кетип Тартып атам колуңду. Садыр Жапаровдун тарапташтары акыркы убакта сизге көптөгөн баягы комментарийлерди баштады. Азирет сен мүнүп кетесиң, сен менен Жапаровду монтип атасың депчи. Бүгүн биз Азирет Осмоновду пранкка салабыз. Бекболот Турдуш деген көлдүк баланын мындай жылдызын жандырып, атасынын номерин таптым. Атасына чалсам, атасы мындай чартканга каршы экен да. Бекболоттун тагдыры чындап сиздикиндей ошондо. Биз ушундан кийин эми Азирет Осмоновдун күйөө болобуз. Доллар менен ме прямо. Сөздү айлантпай тарс эле айтайын. Эгерде жакшы чыкса $1000 чейин барат, Ооба. Сиз билбейт белеңиз. Канча бир туугансыз? 10 бир тууган. Мен дагы ошо жаш кезимде айрылып калгам да. Канча жаш элеңиз? Урматтуу эки сөз долбоонун катталуучулары, бүгүн биз Азирет Осмоновду пранкка салабыз. Азирет канча деген элдерди салган. Эми Азирет Осмонов биздин пранкка түшөт. Азирет Осмонов, я тебя пранкую. Глаз на глаз. Не болдуң доске? 1,5 саат болду. Келдим доске. Болчу, блин. Келдим деп айтты да. Азыр дагы канча саат күтөм билбейм бул баланы. Достор, азыр эми пранкер болгондуктан бул мырзаны пранкка салыш өтө кыйын. Депутаттардай го бала. Ошойме, Азирет Калмаматов. Кандайсыз? Жакшы көрөсөк жакшы. Жакшы көрөсүңбү? Красавчик болуп келген турбайсың. Просто эле кийинип келбейт белең, доске. Сен красавчик болсо керек деп Мен просто эле эстем, каякта сенден кийин да, доске. Эми печкасы иштебей атат го, брат. Бузулган аны. Неси бузулган деп ойлойсуң? Печкасы бузулган да? Жок, мен майтам атат да радиаторданчы. Мустак уйлап атат, мустак. Анда бузулуп тур да. Бирде ысык уйлап кетип атпайбы? Көрдүңбү тамак аткандарын? Оозунан крышкасынан тамган жокпу? Крышкасын карасаң? Ичин көрсөң, доске, мына мустак уйлап атат. Карачы. Мустак уйлап атат. Сен колд койго болгон турбайсың. Көтөр да мага. Колд деген муздак деген. Хотко чыгарыш керек мына. Жок, бул наоборот хот мустак да, доске. Мусит. Ана. Жок, карасаң, гүлүштүн карасаң. Гүлүштүн пранк тартаткансың. Пустой алды, доске, көрдүңбү? Бул немеден, доске? Сен башың ооруйт да, ошондон да болчу. Кайсы башым ооруйт? Башың ооруп, жана сен геморройда эмессиң, ошондо. Геморрой, жестко. Достор, Азирет Осмоновду пранкка салыш аябай кыйын экен. Булар эми профессиональный пранкер болуп калгандан кийин муну мындай сөз менен мындай ишендире албайт экенсиң да бирдекеничи. Анан сөз менен ишендирбей, муну лучше кыз менен ишендириш керек да. Кыз дегенде өзүн жоготуп таштайт да, ошон үчүн эмкиде. Ассалам алейкум достор, бул кайрадан эки сөз долбоору. Бүгүн биздин конокто Азирет Осмонов, мыкты алып баруучу, мыкты пранкер жана жашоонун агымы менен кеткен тиктокер десек болот, жана блогер. Куш келипсиз, Азирет мырза. Куш көрдүк. Кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса. Сиз да акыркы убакта 1 жылдан ашып кетти окшойт же? Жаңыдан баштадыңызбы ушу пранктар менен көрбөй калдык да, ошондо сиз саясатка кетип жатасызбы? Жок, саясатка деле кетпей элем. Пранк тарттым го жанагындай өткөндө. Ошо мындай тартпай жүрүп анан тарттыңыз да, бирок көбүнчө сиз да азыр. Жок, көбүнчө пранк тартыш кыйын болуп атпайбы? Азыр сага деле кыйын болуп калды. Сен деле аз тартып калдың туурабы? Жок, мен тартып атам, бирок токтобой эле. Аз деле сен эшиктен пранкка салбадың. Мурдага карагандачы. Ошондой эле да, азыр мындай пранк тартыш бир аз мурдага караганда кыйыныраак болуп калбадыбы? Анан ошого мындай сизди көбүнчө биз эмеден эмес. Сизди деле сен эле силечи. Сизди мен коюн сыйлабастыкка жатып калып. Сизди көбүнчө мындай эмеден көрүп калдык да, ошо саясат тармагынан, баягы инстаграмыбызга өзүңүз бөлүшүп каласыз. Өзү эле ушу чыгармачылыктан кетип, ушул тарап менен кетейин деп атасызбы? Жок, чыгармачылык дегенде мындай да, канат саясатка барган жокмун мен. Саясатка кеткидей бир депутат болгон жокмун азыр мен. Же болбосо бир партияда эмесмин дегенде ич мен өзүм кадимки мындай журналисттик ишими, блогерлик ишимди жасап атам. Пранк да тарта берем, интервью да кыла беребиз.
саясатты дагы. Мисалы биз саясат дегенде мындай түшүнө албашыбыз керек да, саясат тууралуу. Мисалы сен деле оюңду айтсаң болот да. Ошондой эле бүгүнкү саясатка мындай өзүңдүн позицияңды билдирип турсаң, бул сенин саясатка кетип атканыңды түшүндүрбөйт да. Бул сенин өзүңдүн жарандык позицияңды, атуулдук милдетиңди аткарып, мындай өзүңдүн оюңду элдерге таңуулап атканын түшүндүрсө болот да. Сиз деген ушинтип бир 10 жыл болсо деле 10 жыл чыгармачылык менен кетип, бирок ушул саясатты дайыма сындап жүрөсүз, Эми 10 жылдан кийин не болот экенин жок, мисалы ошол мен сураганым ошол өзүңүздүн максатыңыз барбы ушул тармак менен кетейин деген. Бар, буюрса акырындык менен ушул саясат жагына кетебиз. Акырындык менен. Ооба. Бирок бул шоу бизнес чөйрөсүнөн дагы алыстай турган убак келет. Мен шоу бизнес чөйрөсүндөмүн деп деле өзүмдү айта албайм. Мисалы шоу бизнес чөйрөсү дегенде мен ырдашым керек ал жакта. Эмнеге ырдаш керек? Сиз деген чыгармачыл адамсыз, демек сиз шоу бизнес чыгармачыл адам деген мен журналисттик ишимди да кылам да. Бул жерде журналисттик иш да бар да. Анткени интервьюларды алып атабыз, сен экөөбүз. Мисалы сен деле журналисттик иштин мындай какой-то пайызын кылып атасың да. Мисалы интервью алып атасың элдерден, мындай коомду мындай жакшы жакка үйрөтө турган бир жакшы иштерди кылып атасың. Бул сеники да ошол тармакка кирип калат да. Кантсе деле шоу бизнес чөйрөсүндөбүз да сен экөөбүз. Ошентип айтса да болот. Сиз кайсыл чөйрөдөмүн деп ойлойсуз анда? Сиз чыныгы журналистика чөйрөсүндөмүн деп ойлойсузбу? Жок, чыныгы журналистиканын ичинде аябай көп жакка бөлүнөт. Журналист дегенде эле бир иликтөө жасап, анан бир жаңылык форматындагы нерселерди алып чыгуу эмес, башка дагы журналист деген бул аябай көп тармактуу кесип да бул чөйт. Ал жактан бүт бардык тармакты үйрөнөсүң. Тарыхты, маданиятты, мунун ичинде бардык тармактар камтылган. Сиз телевидениеде иштеп жүргөндө кайсыл жагында элеңиз? Мен ал оюн зоок тармагында болчумун да. Оюн зоок программалары. Эртең мененки программаны алып барчубуз. Ошондой эле Айыл чарба тармагына тиешелүү Жашыл чарба деген проект алып чыкканбыз. Саясий, социалдык, экономикалык проблемаларды алып чыккан Учурчак деген программаны алып чыккан, ушундай да, мындай. Көп тармакты алып чыкса болот. Мисалы сиз Бактыбек Калмаматовду колдодуңуз да. Ооба. Колдодуңуз, бирок кайра Бактыбек Калмаматовдун бир видеосу тарап кетти, достор менен жүргөн. Ошол видео келгенде сизге ар кандай жаман комментарийлер келди туурабы? Ошондо түшүндүңүз да бул саясатка аралашпаш керек экен. Жок, кээде иногда ал адамды монтип колдойсуң да, о деп колдойсуң, бирок эл жаман жагынан көргөзүп коет да, бирок кайра айланып келип эле анын минусу сизге тийип калат да. Ошондо мындай өзүңүз мындай алыстаган жоксузбу, бул саясат болбойт экен? Жок, аны түшүнүш керек да. Бул ал видеонун мындай жаман жагы бар. Жапаровдун тарапташтары деле сизди коркуткандар болду, историяга чыгарып аттыңыз. Болду. Жок, мен ал мындай Жапаровду каралайын, же болбосо Жапаров жакшы киши же жаман киши деп айтайын дегеним эмес. Мен ошол учурдагы анын жасап аткан иштерине мындай сын айтып атканын түшүнүш керек да. Мен аны жөн эле мындай туппа эле мындай бул туура эмес, мондай эмес, до конца деп кыйкыра бербей, мындай аны сарказм менен элдерге түшүндүргөнгө аракет кылам да. Бирок түшүнүп атышабы ошону? Түшүнгөндөр бар, бирок аз. Мисалы жаныңызда Талант Сагынбаев да түшүнбөйт. Ал да байда Инстаграмда айтты, ушул кел азиретем экөөбүз жарашалы депчи. Таке дагы ооба. Ошентип эмне себептен алдай, мисалы талант ал нерсени сразу түшүнүш керек эле, эгерде сиз ошондой нерсе менен жеткирип атсаңыз элгечи. Жаныңыздагы талант түшүнбөй жатат, анан бизге окшогон жөнөкөй элдер кантип түшүнмөгө эле дейм да ошонун баарын. Биз ошону түшүндүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Аракет кылышыбыз керек. Эгер биз деле ошол түшүнбөгөн элдердин катарына кошулуп ала турган болсок, анда биз Кыргызстан жок болуп кетишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн биз мындай сарказмды түшүнгөн, саясатты жакшы түшүнгөн адамдар азчылык болсо дагы көпчүлүктү ошол жакка сүйрөгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Бул мен мындай айткым келип атат да, мен акылдуумун дегим келбей эле, просто элдердин өзүбүз билген нерсени элдерге да жеткирип, элдердин өзүбүз менен чогуу, элдердин дагы аң сезимин көтөргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Ал эми ушул жакында парламентский шайлоо келип атат, ошондо деле өзүңүз чуркайсыз да Калмаматовго, Бактыбек Калмаматов? Жок, чуркайсыз дегенде мындай да, басасыз анда. Канат мындай да, бирөө үчүн чуркабаш керек. Мисалы, жок, сиз деген мисалы сен экөөбүз элдерге мына түшүндүрүп коелу да, экөөбүз азыр жашпыз. Ошол бир аз төбөбүз элдерге көрүнүп калды. Как никак экөөбүздүн артыбыздан мындай ээрчиген адамдар бар да.
ооба. Ушул адамдар ушуну колдойт экен, бир көрөйүн дегенче. И биз ошол жоопкерчиликти түшүнүшүбүз керек. Сен экөөбүз теңчи. Жок, мен анын Жок, бардыгын отур, мен азыр оюмду бүтүрүп алайын. Ошон үчүн биз бир адамдын жөн эле артынан камчысын чапкылап, жөн эле ага фанат болбой, зомби фанат болбой, анын идеясына фанат болушубуз керек да. Ким эгерде жакшы идея алып чыгып атса, мейли Жапаров болсун, мейли Калмаматов болсун, Мадумаров болсун, эгерде сенин идеяңа анын идеясы туура келип атса, сенин ой жүгүртүүңө анын айтып аткан идеясы туура келип атса, сен анын идеясы үчүн колдон да. Жөн эле мындай мен жердешим эле, анан мен мурда колдоп жүргөм, же болбосо мен ушул элдер колдоп атса эле, ушул адам жакшы турбайбы дебей, өзүң анализдеген жүрөм. бирок сиз эмнени мисалы айтып атат дегенди. Калмаматовду колдосоңуз, сиздин ошончо көрөрмандарыңыздын бир нече проценти Калмаматовго бурулуп атат турабы? Ушуну колдош керек экен депчи. Ошого окшогон идеялар биздин саясатчыларда дайыма болуп келген да. Анан сиз сен каяктан билесиң болуп келгенин? Мисалы биз мондай кылабыз, бизде мондай идея бар дегендер толтура эле болгондо. Ошон үчүн биз 30 сен жылдан бери өнүгө албай келебиз да. Анан сиз мен идеяны колдодум деп атпайсызбы? Сиз эгерде как человек катары жакшы болбосо, сиз неге идеяны колдодуңуз дейм да. Ал кийин ал идеяны жакшы кылып, мисалы идеяны жакшы кылып туруп, бирок как человек катары Кыргызстандын бир жерин сатса, кийин бир коррупциялык иштерге аралашса, сиз ошого деле макулсузбу? Жок, сен ал Калмаматовдун адам катары сен кайсы жаман жагын билесиң мисалы? Мен жаман жагын билбейм, сиз өзүңүз айтып атпайсың, ошону мен сизге айтып атпайм. Сиз Калмаматовго чуркадыңыз десем, жок, мен ага чуркан жок, мен анын как эме катары экенин билбейм, мен просто анын идеясын колдоп атам депчи. Ага окшогон идеялар көп да бизде турабы. Ар бир шайлоо сайын, жыл сайын шайлоо сайын менде мондай идея бар. Кыргызстанды 10 жылдын ичинде жакшы болуп атпайбы? Кыргызстандын 10 жылдын ичинде мондай кылып өнүктүрүшүбүз керек деген идея толтура да, мисалы ар бир парламентке бараткан адамдачы. Сиз эмне себептен ошо Калмаматовду колдоңуз? Сиз идеясын алдыңызбы же как человек катары жанынан сүйлөшүп, чыныгы көзүнөн патриоттук мындай сезимди байкай алдыңызбы? Сиз бизге ошону түшүндүрүп айтып бериңиз. Эмне себептен Калмаматовду колдоп атасыз? Калмаматов биринчиден анын идеясын айтып атам мен, идеясы деп. Экинчиден ал адам катары деле мен ал менен сүйлөшүп көргөм. Ал чындап эле мындай чын жүрөктөн күйгөн адам да, мамлекет үчүнчү. Ал биринчиден жаш, курч. Мисалы буга чейин кайсы бийлик болбосун, кайсы адам болбосун бетине айтып, ошол учурдачы мындай тайманбастыгын көрсөтүп келет да. Жеңилеби, балекет болобу, бетине айтып, ошондо курч сөздөр менен айтып, мындай элдин алдына алып чыгып жүргөн адам. Бул мүнөзү бар да. Адамдык сапаты. Адамдык сапат жагынан дагы мен аны жакшы билем, мындай аябай кичипейил адам, өзү жакшы адам. Анан жанагы видеосу тараганда, ал видео эми сенде дагы бар, менде дагы бар да мындай. Биз адамдар карапайым элдер да. Биз карапайым элдердин катарына киребиз да. Ар дайым калыс болушубуз керек да. Мисалы андай видеолор негизи андай личный жашоодо, мындай жеке жашоодо андай учурлар аябай эле көп болот. Аны сен деле билесиң, мен деле билем. Андай жеке жашоону биз коомчулукка алып чыга турган болсок, анда баардыгыбыз эле ошондой идиот болуп калабыз да. Ошон үчүн мындай адамдарда мындай калыс болушубуз керек да. Бул жеке жашоо, бул саясат, бул кылып аткан иши, бул айтып аткан сөзү, бул айтып аткан идеясы деп биз ошол нерсеге басым жасашыбыз керек. Анан каяктагы жеке жашоосунан бир чыгып кеткен видеону алып чыгып алып ошону талкуулап, мындай экен деген. Сиз уже чын жүрөктөн ошол инсанды колдойсуз, идеясын жактырасыз, как адам катары билесиз. Эгерде мен өмүр бою деп айтпайын. Мен өмүр бою. Котуруз, мен ошол жерде айтып атам да. Котур, мен как журналист катары суроо берип коеюн. Сиз ошентип колдойсуз да, мисалычы, колдодуңуз, анан бир 5 жылдан кийин башка партияга секирип кетсеңиз, кандай болуп калат ошондо сиз? Кайсы партияга? Мен азыр кайсы партиядамын? Жок, мисалы сиз Калмаматовдун партиясы эгерде күч алып кетсе, сиз ошону колдойсуз. Бирок 5 жылдан башка партияга секирип кете аласызбы? Башка партияга? Өмүр бою ошол Калмаматовду колдойсузбу же? Жок, биз бир партияга же болбосо бир көз карашка мындай бир эле нерсени, эгерде сен азыр туура иш кылып атсаң, анда мен сени колдошум керек да. Сен мен досум болосуңбу, бир тууганым болосуңбу, колдошум керек. Эгерде сен коом үчүн бир туура эмес иштерди кылып аткан болсоң, анда мен сени айтышым керек. Сен туура эмес кылып атасың депчи. Биз кыргыз жаштар, айрыкча жаштар да мындай баягы бирөөнүн этегине намаз окуп, же болбосо бирөөгө жагынып, бирөөнүн колтугуна кирип алып, ошол нерседен өсүп кетем, ошону менен чогуу жүрсөм да бирөөгө пахта койгонду токтотушубуз керек дагы.
өзүбүздүн көз карашты ачык айтканды үйрөнүшүбүз керек да. Могул туура эмес болуп атат. Туура эмес кылып атасың. А эгерде бирөө туура кылып атса, могул туура кылып атасың депчи. Анан өмүр бою бирөөнү колдойсуңбу? Анан тиги бул саясатчылар деле көрүп атпайсыңбы? Бир эле позицияда жүргөн жок да эч кимчи. Эгерде Калмаматов жолдон барып тайса, сиз дагы туурасын айтып чыгасыз. Конечно, ким эгерде Калмаматов туура эмес кылып атса айтасың да, конечно. Анан аны деле айтпасаң, анда сен чыныгымдай эки жүздүү адам болосуң да. Жакында эле ошол Кыргызстанга бир баң деп жаңылык киргиздиңиз, өзгөчө Бекболот Турдуш деген көлдүк баланын мындай жылдызын жандырып, ошондон барып интервью алып, Бишкекке алып келип, ырчыларга жолуктуруп, мындай ошол баланын бир какой-то бир мындай максатын орундаттыңыз десем болот да. Анан ошону съемкага көндүрүш, ошол баланын жанында жүрдүңүз, ошонун ички сезимдери, ойлогон ойлору, мындай ой жүгүртүүсү кандай экен, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, Бекболот Турдуш жөнүндө. Бекболот бүгүнкү күндө Манас ордуна Манас десе болот. Аябай экөөбүзгө караганда ал звезда азыр. Кыргызстан боюнча таанып калды десек болот. Ал баланы өзүң көрдүң болуш керек, аны сен делечи. Мен живой көрө элекмин, бирок видеодон. Жок, видеодон көрдүң да. Видеодон көрсөң ошол мындай аябай чоң кишидей ойлонгон, чоң кишинин эле сени эле мисалы кичинертип койгондой эле экен да. Сүйлөгөндөрү, чоң кишинин сөзүн сүйлөйт экен, ойлонгондору мындай өзүнүн жашына туура келбеген нерселерди ойлонот экен да болчу. Анан ошон үчүн дагы бул элдин көрүүсү көп болуп, элдин оозуна алынып кетти да, бат элечи. Бат сиңип кетти Кыргызстан боюнчачы. Анан ал баланын эми жана мен ал баладан эмне үчүн интервью алдым деген суроону өзүм берип атам. Давай. Ал баладан интервьюну жанагы сен деле көрсөң керек, Жапаровго кайрылганынча, президентке кайрылганын көрүп, анан видеону карап, мындай аны бирөө тарттырган эмес да ал видеонучу. Мындай обычно мындай мону тарт деп мындай үйрөтүп туруп анан тарттырасың го кичинекей балдаргачы. Ал андай эмес да, ал мындай өзүнүн чын жүрөктөн ошол сөздү сүйлөп атканы, өзү тартып атканы көрүнүп турат да. Анан ал баланын мындай ичинде жүрөгүндө бир жалыны бар бала экен да, мындай чындап айтып атат да, мындай от души айтып атат да. Бул балада значит бир нерсе бар, бул нерсени мындай ачыш керек бул баланы деп ойлодум да. Бул баланы ачыш керек, ачылы элек бала деп. Анан чалдым. Чалсам, жок, немеге Инстаграмга чыгардым, историяга чыгардым. Мунун номерин ким билет, кантип байланышсам болот деп. Атасынын номерин таптым. Атасына чалсам, атасы мындай чыгартканга каршы экен да. Ушундай видео чыгарып, буга чейин жана 2 жолу видеосу чыгып кетпедиби? Ошондон кийин атасы мындай неме болуп калыптыр да. Бул баланы эл көзүнө алып чыкпай эле коеюн, көз тийип кетет, элдин назары түшүп калат деген ойдо атасы эч жака чыгартпайм деп ойлоп аткан экен. Анан чалып атасынан сурап баралыбы десем, мен бир жака кетет элем деп койду. 3-4 күн мурунчу. Анан кийин Бекболоттун өзүнө чалсак, ал караколдо экен. Анан келбейсиңерби деп калды. Бекболот эми кичинекей балады, бирок баары бир журналистикада жаш жетелик балдардын ата-энесинен уруксат сурамай сайын тартсаң, бул журналисттик этикага туура келбей калат да. Бул кылмыш болуп калат да. Анан баары бир атасынан сураш керек деп атасынан чалсак, атасы албайт да. Анан байкеси бар экен, Умар деген. Ошодон чалдык. Байкесинен сурасак, келе бергиле деди. Анан эрте туруп алып кеттик. Жолдун жарымына барып калганда анан атасы чалды. Атасы чалып анан каршы болду. Келбей эле койгула, кеткиле деди да. Ошондон ары кете бергиле, келбей эле койгула деди. Анан ошол жерден настроение түшүп калды анан. Анан атасынан кайра чалып, биз жарым жолго келип алганбыз. Балаңыздын өзүнөн эле интервью алабыз. Менден интервью албайсыңар дейт да. Балаңыздын өзүнөн эмне деп суроо бересиңер, эмне деп интервью аласыңар деп мындай неме болуп калыптыр да. Анан ушундай суроолор болот, мындай жаман жагына эч нерсе тартпайбыз. Деп анда менин көзүмчө тартасыңар деп, анан ошентип атасынын ошол немеси менен, условиясы менен бар тартып келди. Жана сиздер съемка кылып атканда атасы сыртта карап турду. Ооба, немеде, эшикте болчу. Мындай атасынын көзүнчө мындай тартынып эметкен жоксузбу? Бир немеси бар экен, ал баланын мындай атасынын дагы бир жакшы тарбиясы болуптур да. Атасы баласынын оюна коюп үйрөтүптүр да. Мисалы сен экөөбүз атабыздын жанында антип ачылып сүйлөй алчу эмеспиз да. Кичинекейбиздечи, ал болсо атасынын алдына деле оюн ачык айтып, мындай ошондой нерсеге үйрөнүп. Бир башкача сүйлөйт экен да, мындай сүйгөн кызына чалды деп, сүйгөн кызына чалдырбадыңыз. Ошондон кийин да кайра биз имиш тууп калдык. Кийинки видеодо жүрөт дейби, ошол сүйгөн кыз экөө урушуп кеттир деп чынбы кайра. Ооба, неме анын апасы келип урушкан турбайбы? Бекболоттучу. Апасы Бекболоттун үйүнө келип, Бекболотто урушуп турду. Эми жана эмнеге мындай кылып чыгарасың, эмнеге мынтип сүйлөшөсүң деп
урушканго, анан ошого сүйлөшпөй калышыптыр. Ошентип айтып берди Бекболот. Анан бул Бекболотту тартканда мындай сизге кандай плюс алып келди бул жагынан? Плюс жагынанбы? Плюс жагы мен үчүн эле эмес, бул бардыгына плюс болду десем болот да. Ошол эле видеону көрүп, мага мындай чоң эле байкелер айтышты, бул жакта динди пропагандалапсыңар силер. Динди жайылтканга жардам беришиңер деп жана Бекболот айтып атпайбы? Сизди да сүйлөтүп аткан Аллах, мени сүйлөтүп аткан Аллах деп. Мындай элдер айтат да, бул видеону көрүп атканда бир күлүп, бир ыйлап көрдүк депчи. Анткени ал жакта кайгылуу дагы жер бар болчу, мындай кульминациясы эки жакта болчу да, бул жана неме деп коет го, трагикомедия деп коет го, ошондой болду да, аралаш болду да булчу. Анан ошого мындай плюс жагы динди жайылтканга, анан бир жакшы мындай элдин маанайын көтөргөн мен үчүн плюс болду да. Достор, эшиктин суугуна карабастан биз Азирет Осмоновду эшикке алып чыктык. Анткени сиз көчөгө жакын баласыз, көчөдөн праңкты тартасыз. Эмне себептен сиз эң биринчи кадамыңыз неге ошо пранк тартам дедиңиз мисалы? Каяктан идея келди ушул көчөгө чыгып пранкка салайын элдерди депчи? Биз мен ал учурда YouTube'да иштечүмүн. Анан эртең мененки программа алып барчумун. Жаман шотам кирер эле. Анан жана эртең менен элдердин маанайын көтөрө турчу бир рубрика алып чыгыш керек болду да. Эртең менен элдер көрүп ха-ха жага турганчы, анан буга чейин менин кесиптешим ушул пранкты тартчу да. Анан мен да аябай тарткым келчү ушул пранктычы, ошону көрүп, могул жер мондай кылса болмок, мондай кылса болмок деп ичимен неме кылып, анан кийин бир жолу съемкага чыктым. Анан пранк кылдым парктан чыгырдап. Анан ошол эртеси күнү коллегалар айтты, аябай жакшы болуптур, сен тартпайсыңбы, улантпайсыңбы деп. Анан кийин эле дагы чыктым, тарттым, анан ошентип жакшы болуп кетти да. Садыр Жапаровдун тарапташтары акыркы убакта сизге көптөгөн баягы комментарийлерди тоштады. Азирет, сен мүнүп кете, сенден Жапаровду монтип атасың депчи. Сын дагы туура болуш керек да, туурасынчы. Анан жөн эле мындай көкмеленип эле бирөөнүн туура эмес маалыматын алып чыга алып эле, анан жөн эле кыйкыра бербей, мындай анализдеп биринчи, бул эмне болуп атат, эгерде муну чыгарсам, муну элдер кандай кабыл алат деп баардыгын анализдеп, мындай жети өлчөп бир кесип туруп анан чыгарыш керек да. Сиз да жакында Instagram баракчаңызга бөлүштүңүз, ошо Бекболоттун тагдыры меникиндей экен депчи. Анан чындыгында ошо Бекболоттун тагдыры чындап сиздикиндей ошондо. Тагдыры дегенде мен дагы апасыз өскөм, мен дагы апанын мээримин көргөн эмесмин деп Instagramга дайыма чыгарып каласыз да, ушул жөнүндө. Мен ошол немени айтайын дегеним, ал Instagramда айтайын дегеним, Бекболот дагы кичинекей кезинде, кичинекей чагында ошо апасынан айрылып калып, мен дагы ошо жаш кезимде айрылып калгам да. Канча жаш элеңиз? Мен 13 жашта болчумун анда. 13 жашыңызда, э? 13 жашта болчумун. Ошондо мен негизи эле апамдан башка өскөм да. Ал башка жакта, мен башка жакта болупчу. Ошон үчүн дагы мындай, ошол нерсени айтайын дегенмин да, мындай. Апалар ар дайым биздин жаныбызда болсо депчи. Апасынын мээримин алып чоңойгон балдар баары бир башкача балдар болот да, мындай. Мээримге зар эмес, мындай мээрим толук болуп чоңойот да. Ошону айтайын дегем, мындай. Апаларыңар бар болсо эгерде сыйлагыла деген маанини берейин дегем да. Сиз кимдин колунда чоңойдуңуз өзүңүз? Мен тайнимдин колунда чоңойгом. Канча бир туугансыз? Мен 11 тууган. 11 тууган, канчанчысы? Мен эң улуусумун. Эң улуусумун. Өзүмдүн карындашым турмушка чыга элек. Каякта? Күйөө болсом болобу? Болот. Күйөө болуш үчүн эмне кылыш керек өзү? Күйөө болуш үчүнбү? Жакшы адам болушуң керек. Сен жакшы эле адамсың. Мага бересиңер да. Болду анда достор. Биз ушундан кийин эми Азирет Осмоновдун күйөө болосу болобуз. Билимден кийин. YouTube тармагы менен кетип жатасам, ошо YouTube'дун келечеги бар деп ишенесизби? Мисалы, мурда башка телеканалда иштечисиз да. Ал жактан чыгып азыр сиз чыныгы блогерлик менен алектенип атат десек, биз жаңылышпайбыз да. Анан YouTube менен дальше кете аласызбы мындай? Сиз деп мақсаттарды коюп. YouTube мен ошол үчүн YouTube'га келдим да. Мен телеканалда иштедим, YouTube телеканалында 3 жыл иштедим, Пирамидада иштедим ага чейинчи. Анан ал жакта YouTube менен телеканалдын айырмасын айтып берейин.
Телеканалда иштеп жүргөндө сен өзүңдүн көз карашыңды, өзүң бере турган нерсени өзүңдүн көз карашыңда бере албайсың да. Өзүң каалагандай бере албайсың. Анткени ал жакта редактор болот да. Ошол редактордун элегинен өткөрүп анан ошонун көз карашындагыдай бересиң да. YouTube'да болсо сен өзүң каалагандай бересиң. YouTube'дан эгерде сыр болбосо айына канча миң доллар акча табасыз? Доллар менен ме прям? Эми Америка доллар менен берет да долбоз. Ар кандай болуп калат. Сөздү айлантпай тарс эле айтайын, бир 500 доллардай болот айына. Айына 500 доллардай. Бул жакшы чыкпай калганда эле жакшы чыкканда? Орточо. Орточо. Эгерде жакшы чыкса 1000 долларга чейин барат, э? Ооба, чыкса болот ошого чейин. Эгерде сиз журналист болсоңуз, Азирет Осмоновду эмне деп суроо бермексиз? Журналист болсомбу? Өзүмө өзүм бе? Мен өзүм суроом көп эле. Бир мындай өтө глобалдуу сурооңуз. Глобалдуу, аябай мындай. Бул жашоодо кимсиң деген суроо бермекмин да. Эмне максатың бар деген сыяктуу, кимсиң деп. Жок, бул жашоодо кимсиң? Бул жашоодо кимсиң сен? Кимчи дегенди болуп калат. Кимчи деген тамак бар го. Ошондо суроо берет экен. Ушул эле суроону көп берет экенсиз. Негизи суроолор көп, аябай элечи. Сен эмне кылдың, эмне кыласың деген суроолор бар. Адам өзүнө бере турган суроолор аябай көп да. Пранкты каяктан идея аласыз пранктарга? Пранктаргабы? Жашоодон эле алам пранктарга идеянычы. Жашоодо көрүп атып эле анан ошого карап туруп эле идея келет. Башка жактан албайсыз, башка мамлекеттерден? Башка мамлекеттердикинен мындай пранктарын көрүп, анан ал жактан да алган учурлар болот. Ушул пранкта өзүңүздү импровизатормун деп элестетесизби? Ооба. Импровизатор элемин. Даяр шутка барып жазасызбы же ошол жака оор эле на ходу айтасызбы? На ходу. Ошол жерден чыгат. Мындай идея болот. Эмне мындай общий мындай сөөгө болот да. Каркас болот, анан ошонун ичиндеги калганы уже идея неме, импровизация. Киного тартылып деген оюңуз барбы? Мында актер болуп, өзүңүздү ошо кино жаатынан да көрөйүн деген. Ооба. Неме оюм бар. Киного тартылсам, сынап көргүм келет өзүмчү. Кандай актер чыкмак менден депчи. Азыр мен сизге бир роль берейин, ошол ролду аткарып көрүңүз анда, Мен сиздин как актерствоңузду текшерип көрөйүн өзүм как. Чоң режиссер катары, профессионал актер, режиссер катарычы. Да, экөөбүз тең эле чогуу бир нерсени аткарабыз. Экөөбүздүн тең эл текшерип көрсүн. Эл текшерип көрсүн, да? Короче, достор, азыркы роль мындай сабыры жок, көчөдө мындай бизде барбы Кыргызстанда минтип кетсе эле, эмне болду деген балдардын ролунду аткарабыз азыр биз. Экөөбүздө тең сабыр жок. Же бирөөсү сабырдуу бололу? Давай мен сабырдуу болоюн. Ай, байке, кечирип коюңуз байке. Тийип кеттиме? Братан, мындай эле кысып эле өтсөңөр болот да, тура колуңарды. Кечирип койгула. Колтуңарга сенсай алдыңарбы? Атайлаган жокмун да байке. Жок, атайлаган эчтеке эмес силерден муунт өтүп атасыңар да. Жок, билем, курткаңар кымбат экенинчи. Просто адамгерчиликтен болуш керек да, брат. Жок, коюңуз сен байке. Кетип калайынчы байке. Жок, сен кеткенден биринчичи. Сен ушинтип, жок, тарт эле колуңду. Мен нормально сүйлөп атам. Мен байкелей бербечи, жок, брат, байкелей бербечи. Мен сен менен эле тең, өзүңдү укмуш, грамотный сезе бербе, байкелей бербе. Кетип калайынчы коюңуз сен. Кетесиң, сен колуң чүрө эле сүйлөсөң. Жок, тартып атам колуңду. Кечирип коюңуз байке. Менден кетип тартып атам колуңду. Коюңузчу байке. Тартып атам колуңду. Тартып атам мен сага. Мына колтуңду чыгара алды колуңду. Түздө мондай. Мурт баспады элесиң. Ушундай роль, мындай гопниктердин ролу сага жарашат экен деп кой. Но мы жөн эле коет актер болбой эле коет окшойт. Но мы станем лучшим актером. Бүгүн биздин эки сөз долбоорубузда Азирет Осмонов конокто болду. Чындыгында ар кандай нерселерди сүйлөштүк. Анан Азирет бизде бир жакшы рубрика бар. Ар бир келген шоу бизнес чөйрөсү болобу, саясатчылар болобу, келгендер буюрса бул видео чыккандан кийин 10 күндөн кийин биз жакшы комментарийлерди калтырабыз. Эгерде сиз жөнүндө ким оригиналдуу комментарий калтырса, сиз ошонун арасынан бир комментарий тандайсыз дагы өзүңүздүн атыңыздан ошол инсанга белек бересиз. Хорошо? Эмне белек бере аласыз? Билбейм, көрөсүз да. Жакшы комментарий болсо белек беребиз. Азыр мондай деп айтыш кыйын. Белек өзүм каалаган белекти берем да. Андыктан Азирет Осмонов эки сөз долбоорунда ар бир комментарийди окуп чыгат. Ошонун арасынан эң оригиналдуу комментарийге өзүнүн атынан чын жүрөктөн белек берет.
Сиз дагы элге кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу мекендештер деп. Достор, Канат Шоу мен YouTube каналынын көрүүчүлөрүнүн баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Сөзсүз түрдө сага да чоң рахмат. Чакырып, сүйлөшүп, элдерге дагы маалымат жеткиziп атканыңа рахмат. Анан буйруса, Канат Шоу мен каналына катталыңыздар, комментарий жазыңыздар видеонун астына, лайк басыңыздар дегендей, видеону бөлүшүңүздөр. Биздин немебиз да? Эки сөз долбоорубузда Азирет Осмонов конокто.